ошолор менен эле сүйүнүп өмүрү менен ушинтип жашап жүрдү эле. Мен иштетчү, мен сени үйдө эле балдарды тарбиялап, үйдө эле отура берчи, мен сени өзүм багам, ошо иштеген акчаңды мен берейинчи деп иштетчү эмес. Быйыл ушул үйдө эме Россияларга чыкпай, ушул күздө келген боюнча ушул жерде балдарын багып, ушул жерде да иштеп балдарын баксам болот экен го деп сүйүнүп жүрдү эле. Балкондон ушинтип карадым го, акыркы көргөнүм күйөөм да ошол болду. Достору менен, үкөмдүн досторун салып алган экен. Замира Халикова 3 уулу 1 кызын эми өзү апада, атада болуп тарбиялап өстүрүүгө мажбур. Мындай оор күндөр ушул жылдын 5-июлунан башталган. Жалал-Абад шаарында такси кызматында айдоочулук кылып үй бүлөсүн баккан 42 жаштагы күйөөсү Саитбек Халиков ошол күнү жубайы жана балдары менен акыркы жолу коштошконун билсе гана. Жаз болду деп 1-2ге чейин иштеп жүргөн, түндөсү күн ысык деп. 1де чалдым, келген жок, 2де чалдым, алган жок телефондон. 4:30 баамда толуп калыптыр деп чалсам, трубканы көтөрдү, анан алло десем, алло деди. Анан каякта жүрөсүз, курсаңыз ачпадыбы, келбейсизби үйгө десем, айтты, сен уксаң деди. Деди эле, жанагы жанындагы кыйкыргаткан деп мас. Анан ким, мен бу Жеңиш тагамбы десем, ал айтты, жок, Жеңиш тагам эмес деди. Анан мен сага барганда түшүндүрөм деди. Кийин анан сен деди запас ключту алып түшүп, эмени алып кой, документтер менен машиненин ключун алып чыгып кой деди. Ошо мен трубканы коюп койду. Анан мен тынч экен го дедим. Соо сүйлөшкөн менен 4:30. Кийин эле анан балдарымы карап, эртең мен туруп карасам, саатты 7 болуптур. Кайра чалсам, телефон ошо өчүп экен. Анан эртеси дагы ошо краскалаган эмемди үкөм келди, ошо экинчи күн. Эртеси күнү үкөм келди. Анан айттым, силерме түндөсү жездең баняда таштап келдиңерби деп күлсөм, ал айтты, жок, жездеми түндөсү чакырган досу деди. Ушундай отурабыз деп, туулган күн бар деп чакырды деди. Анан жездем биринчи, жок, мен бара албайм, мен иштеп атам деп айтты деди. Кийин анан жезде бутуңуз тартпаса барбай эле койбойсузбу деп айтайын дедим дейт. Анан бирок карап туруп эмете албадым деп ошентти. Анан жок, мен иштеп жатам, бара албайм десе, досу кайра эле кел, тез боло, радиоң өчүр, интернетиң өчүр, азыр сен бир килен чыгып калса кайра кетип каласың деп кайра чалып бериптир Россиядан. Кийин эле анан үйүңө да кирбегин, үйүңө да учурабагын деп кайра ошонтур. Ошондон анан күйөөм, жолдошум үйгө да кирбестен машинесин коюп, ошонун машинеси менен кетиптир. Замира айымдын жолдошу телефондон айткан акыркы сөзү ушул болгон. Жамандыкты ойлобогон жубайы үй жумуштары менен алек болуп, Саитбек Халиковдун келишин күткөн. Бирок кийинчерээк ага күйөөсүнүн колу буту сынып калганын телефон аркылуу билдиришкен. Эмнеге пут колун сындырып коюшат, түн жарымда чакырып не кылат, 4 баласын багып жүргөндө десем, анан туруптур азыр намаз окуган кирип кетти деди. Анан мен ойлонуп калдым, ким намаз окуган кирип кетет? Бул мен намаз окубайт болчу. Анан кандай бул пут колу сынса намаз окуйт деп ары бери карасам, эч ким эшигинен чыга берген жок. Анан сразу эшик жакка чыгып кеттим. Анан жанагы алып келген кайнымдын машинесине барсам, ал дагы жок экен. Анан эле ары бери кыйкырып жүрөрдүм. Кана пут колу сынган адамды ким, кайсы жерде кыйнап атасыңар, кана болбойсуңар, больницага барбайсыңар десем деле эч ким унчуккан жок. Анан эле анчадан кийин бир жакын досу бар болчу, Санжар деген, ошол келип, анан ал дагы ушундай, биз кеч келдик иштен, биз деле ушинтип уктук деп, ал дагы бар чындыкты айткан жок. Анан эле мен айттым, эмнеге мына келгениме жарым сааттан көп болуп калды, эмнеге муну кыйнап атасыңар, пут колу сынса, же ким берки чакырып кеткен Рамаештин үйүндө экен десем деле унчугушкан жок. Анан барганыбызга 1 сааттай болоюн деп калганда акеси келип калды, мына аялы келди деп ошентти. Анан эле жанагы мен анан кыйкырып баштадым, эмнеге муну түн жарымда туулган күнгө чакырат, эмнеге чакырат деп эметим, өзү ичип отура бербейби, түн жарымда 4 баласын багып отурганда ошентип пут колун сындырып койдубу, эми өзү багып береби балдарын деп ошенттим. Анан эч ким унчуккан жок, анан чакырган жок, туулган күндө эле болгон жок деп апасы эшигинин түбүндө туруп алып ошонто берди. Анан мен айттым, эмнеге чакырат дедим, түн жарымда балаңыз чакырыптыр туулган күн деп, 4 баласын багып жүрдү эле деп ошентсем унчугушпады. Кийин эле кеттик, больницага кеттик деп, кайным деле калып кетти. Кийин деле кайным келди, ага чейин жок болуп кетти, мен таппай калдым кайным. Кийин эле машинеге отурдук, бир кошунасы машинеде чыгып, анан жанагы Шарапат жээни
Апасым, сіз барыңыз деді. Анан ал мен барбайм дедім. Мен айттым, ал эми не барат дедім. Путы кол сынса өзүм деле барып карап алам, больницага барып кала берсин, оорап албай десем. Анан чыкты. Анан ушу горбольницага жетип жетпей келип жатканда чоң акеси айтты, Данияр экес. Келиним ушундай күч кубат сага берсин, күйөөң өтүп кетиптир деди. Ыйлап сыктап өзүмө келе албай үйгө келдим. Анан Ал убакта Саитбек Халиковдун каза болгону тууралуу ооруканадан кабар келген. Тийиштүү экспертизаларды өткөрүү үчүн маркумдун денесин моргко алып кирип кетишкен. Кылмыш иши козголуп, Саитбек Халиковду отурушка чакырып, аны менен бирге болгон достору камакка алынган. Бирок эки достун бирөөсү кайра кое берилген. Тергөө амалдары жүргүзүлүп, маркум тамдан кулап өлдү деген көрсөтмөгө ишенбеген тарап кайра комиссиялык экспертиза өткөрүүнү талап кылган. Çıkıp anlatıp bu gün söylüyorum. Buradan da var mı? kүйөөм дап киришти, молдо киши бетин ачты да. Уже эле мына жер мындай жарылган, бети шишип кеткен, уже адамдын киши колду кылып урганы көрүнүп турат бетинен. Кийин анан буну уруптур деп каргап шилтеп кеттим. 4 баласынын убалына калсын урбай. Ушунчалык да урабы, пут колун сындырып койбойбу, комага түшүрүп койбойбу, мен өзүм карап алат болчумун. Канча жыл болсо да деп ыйлап кеттим. Анан сразу эле алып кетишти жайга. Ыйлап отуруп калдым. Анан Тергөөчүнүн аракеттерине нараазычылык жок болгону менен сотко өткөрүлгөн иштин адилеттүү чечимин табышына маркумдун жубайы анчейин ишене албай турат. Андыктан коомчулуктун тийиштүү тараптардын көзөмөлүнө алынып, адилеттүү чечим чыгышын гана талап кылат. балдарын отургузуш да насип кылбады бу. Өзүм отургуздум балдарын. Азыр мына кичинекей 5 жашар балам сурап атат кайра. Биринчи күнү адамдар көп жүргөн күндөрү атам өлүп калыптыр деп жүрүштү. Кичинекей 2 жашар балам, апа атам асманда учуп кетти деп. Анан айттым, атаң Россияда балам. Атаң келет, жанагыдай эле атаң иштеп жүрөт. Атаң үйгө акча чогултат балам. Сен айтат белең го, бартагыдай машина алып бере бериңчи дейт. Анан биз айтабыз, үйүбүзгө батпайт азыр балам. Кичине чыдап тургула, жер үй алганда алып берем дейт эле атасы. Анан ошентип азыр Россияда деп ишентирип отурам балдарыма. Бирок кичинекей балам азырдан эле машина келсе чуркашып атат, атам келди деп. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.